Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Assalamu alaikum. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Bugün de Allah nasip kılıp mınakey Kuday Taala'nın buyurgan eken, nasip eken orozosunu tutup açtık. Kuday Taala'm öz dargoyunda kabul kılsın. Orozodagı ketirgen kata kemçilikler bolsa Kuday Taala'm ошо кечирип, жакшы амалдардын катарына ошол амалдарды косsun. Анда месе elhamdülillah biz Müslümanlar için bu Ramazan ayı bayram. Ramazan ayı bu Müslümanlar için çoğun bir olcu. Antken bu Ramazan ayda Müslümanlar özlerinin bayağı eselep soğuplarga ие olup, özlerinin күнөөлөрүнөн жеңилдеп, күнөөлөрүнөн арылып, Кудайга дагы да болсо bir кадам жакындап, Кудайга кээ бир өзүнүн Кудайга жаккан жакшы амалдары менен, шариатта талап кылган кээ бир жакшы амалдарды аткаруу менен Кудайдын ыраазылыгын таап калышка толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул ай ошо Рамазан айы ушунчалык берекелүү ай экен. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзүнүн баягы хадистеринде айткандай бул айда ошол шайтандар кишенделет деди. Демек Алланын рахматы жаап аткан ай. Бул айда Мухаммед пайгамбарыбызга Куран түшкөн ай. Куран ошо Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан баштап акыр заманга жерге келе турган, кыяматка жерге келе турган бүтүндөй адамзатына, эч бир адамдын улутуна, анын расасына карабастан, алардын бардыгын бир жалгыз Аллага сыйынууга чакырган эң бир касиеттүү, эң бир улуу, кыяматка жери жашай турган, кыяматка жери адамзатынын бүтүндөй талаптарына жооп бере турган улуу бир акыркы толуктоочу дин болуп, бул ислам дини берилген. Мына ошол пайгамбарыбызга түшкөн ошол Куран ушул Рамазан айында түшкөн. Ошондуктан бул Рамазан айы бул коттуу, берекелүү ай. Башка дагы бир риваяттарда келгендей, бул айда Таурат дагы ушул айда түшкөндүгү, Инжил дагы ушул айда түшкөндүгү, Ибрахим пайгамбар алейхиссаламга түшкөн баягы Сохоф Ибрахим пайгамбардын барактары да ушул Рамазан айында түшкөндүгү айтылат экен. Демек бул ай чындап эле бул айда кылымдардан бери суннатулла катары, бир Алланын бир сүннөтү катары Алла Таала дайыма ушул айда, берекелүү айда адамдарды туура жолго баштай турган, хидаят жолун аныктап берген, адамдарды туура жолго баштаган баягы өзүнүн шарият өкүмдөрүн жөнөтүп турган. Ошондуктан элhamdülillah ушундай бир берекелүү айда турабыз. Демек ислам дини, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бизге ислам динин алып келди. Дегеле ислам дини болобу же биздин динибизге жерки ислам динине жерки өткөн кандай диндер болбосун, пайгамбарлардын бардыгынын пайгамбарлык миссиясы бир максатта болгон. Алар ушул нерселерди адамдарга жеткириш үчүн келген. Биринчиси бул акыйда, ишеним. Бүт бардык пайгамбарлар Алла жалгыз, Алланын шериги жок, анын окшошу жок деген чакырыкка чакырып келген. Мына бул жерде мындай дейт да, демек биринчи пайгамбарлардын бардыгы, мына Анбия сүрөсүнүн 25-аятында Алла Таала айтып атат экен: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ма арсална мин qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Сенден мурун, Мухаммед алейхиссалам, сенден мурун кандай гана пайгамбарларды жөнөтпөйлү, алардын бардыгына ла илаха илля ана, эч кандай илах, эч кандай сыйынууга татыктуу болгон Кудай жок, бир гана менден башка, мага гана сыйынгыла деп Алла Таала мен бүт бардык сенден мурунку пайгамбарлардын бардыгына ошентип вахий кылганбыз дейт да. Демек пайгамбарыбызга дагы, пайгамбарга жерип келген хадистерде айтылгандай 124 миңдин тегерегинде пайгамбар келген болчу болсо, анын ичинде Куранда 25-ин аталган болчу болсо, мына ошолордун бардыгынын чакырыгы бир экен, чакырыгы бир болгон, бардыгы бир Аллага чакырып, бир Аллага кулчулук кылып, бир Аллага гана табынып, бир Алладан гана сурап, ошол иманга, ошол акыйдага чакырып келген. Анткени бул дүйнөдөгү адамзатынын, бул дүйнө жана акыреттеги эң негизги бакыты бул Алланы табуу, Алланы таануу, Аллага кулчулук кылуу болуп эсептелет. Ошондуктан кимде ким бул дүйнөдө келип акча таппай калса, алтын таппай калса, дүйнө таппай калса, аны бири табат экен, бири таппайт экен. Бирок ал адам бактылуулуктун мерчеми кыскачы дүйнө менен, байлык мансап менен билинбейт. Бактылуулуктун мерчеми катары, бактылуулуктун таразасы катары бул ыйман эсептелет экен. Кимде ким ыйман тапса бул жашоодо, анда эң кымбат нерсени тапты. Ал дүйнөдөгү менмин деген байлардан дагы, менмин деген бийлик ээлеринен дагы ал адам күчтүү. Анткени ал
бүтүндөй аламдын жаратуучусу, ага бак берүүчү, аны кыяматта тозоктон куткарып, бейишке алып баруучу, өзүнүн ыраазылыгына жеткирүүчү бир жаратуучунун тапкан эң бир баасы жок, наркы жок, эң бир кымбат нерсени тапкан болот. Ошондуктан бул ыйман адам баласы үчүн эң улуу нерсе. Анткени ыйман бизди тозоктон куткарат. Ыйман бизге бүт бардык бакыттарды, дүйнө, акыреттик бакыттарды ыйман бизге берген болот да. Ошондуктан пайгамбарлардын бардыгы ошол Аллага ыйман келтирүүгө, периштелерге ыйман келтирүүгө, Алладан келген китептерге ыйман келтирүүгө, пайгамбарларга ыйман келтирүүгө, акырет күнүнүн бар экендиги, өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар экендиги, ал жакта эсеп чоттун бар экендигине ыйман келтирүүнү үйрөтүп келген. Бул пайгамбарлардын бардыгы ушул максатта болгон биринчиси. Экинчиси, пайгамбарлар дагы экинчи нерсеге чакырган. Бул кайсы нерсе десе, биринчи Кудайды таануу менен бирге ошол Кудайга сыйынуу, Кудайдын буйрук өкүмдөрүн аткаруу. Мисалы кандай десе, намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү. Демек бул намаз окуу биздин мусулмандарда эле бар эмес. Зекет берүү биздин мусулмандарда эле бар эмес. Орозо тутуу биздин мусулмандарда эле эмес. Биздин мусулмандарга жери Иса пайгамбардын шариятында дагы, Муса пайгамбардын шариятында дагы, ага жерки канча пайгамбарлар өтпөсүн бүт бардыгынын шариятында ушуга окшогон ибадаттарга Алла Таала буйруп келген. Мына бул туурасында Исмаил алейхиссаламдын окуясын Алла Таала Мариям сүрөсүнүн 55-аятында мындай дейт экен да. استعوذ بالله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا deyt. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. İsmail aleyhisselam özünün üy bülösün, özünün jakındарын namaz okuuga buyuruyt ele. وَالزَّكَاتِ zeket berүүгө buyuruyt ele. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا жана дагы өзү Аллахтын астына ыраазы болгон абалдарга жетти дейт да. Демек Исмаил алейхиссалам да өзүнүн коомун эмне кылган экен? Намазга буйруган экен, зекетке буйруган. Демек бул намаз окуу, зекет берүү бул биздин эле үммөттө же мусулмандарда эле İsa пайгамбарым да дейт. Qala inni abudu ve cealeni nebiyya. Jana meni berekelүү kıldı. Ve awsani bis salati ve zekati ma dumtu. Жана дагы Аллах Таала мага осуят кылды намазга бек болууга, зекетти берүүгө, мадумту хайя, качан мен баягы жаным тирүү болуп турган кезде Алланын өкүмүн аткарып, намаз окуп, зекет берүүгө Алла Таала мени буйруду деди да. Демек Иса пайгамбардын шариятында да намаз окуу бар экен, Иса пайгамбардын шариятында да зекет берүү бар экен, орозо кармоо бар экен. Андан кийинки аятта болсо баардыгыбызга белгилүү Бакара сүрөсүнүн 183-аятында Estaizu billah ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun. Бул аятта айтып атат: эй имандуулар, силерден мурункуларга орозо кандай парз болгон болчу болсо, мына силерге дагы ошол сыяктуу орозо парз болду. La'allakum tattaqun, силер Кудайдан коркуп такыбалыкка бет алышыңар үчүн деп атат да. Демек ушуга окшогон аяттарды карай турган болсок, бул аятта силерге фарз болду, силерден мурункуларга да бул Рамазан орозосу парз болгон дейт. Демек пайгамбарлардын бардыгы биринчиси, бардыгы Алла жалгыз, Аллага гана сыйынууга чакырган. Экинчиси бардыгы ибадат, намаз, зекет, орозого бүтүндөй пайгамбарлар ушундай ибадаттарга чакырып келишкен. Кийинки аятта болсо Ибрахим алейхиссаламды караңыздар. Ибрахим алейхиссаламдын Алла Таала Ибрахим алейхиссаламга буйрук кылып атат: "Ва аззин фин-наси бил-хадж, ya'tuka rijalan wa 'ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." deyт. Şu Кудайдын бир белгилүү бир күндөрүндө, саналуу ошол ажыдагы белгилүү болгон ажамалдар аткарыла турган күндөрдө адамдарга айткын: "Ya'tuna rijalan wa 'ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dünyanın ар кайсы бурчунан адамдар ажылыкка келсин. Azzin fin-nas, адамдарга жарыя бер. Ya'tuk bil-hajj, адамдар ажыга келсин деди. Демек биздин шариятыбызда эле ажылык амалы парз болбостон, бизге жерки Ибрахим пайгамбардын шариятында дагы ажылыктын парз экендиги бул аяттарда көрүнүп турат да. Демек пайгамбарлардын бардыгы эмне кылган экен? Пайгамбарлардын бардыгы биринчиден бардыгы Аллага гана сыйынууга чакырган. Экинчиден
пайгамбарлардын бардыгы намаз окууга, орозо кармоого, зекет берүүгө, ажылык кылууга, мына ошого окшогон амалдарга пайгамбарлардын бардыгы буйруп келген. Андан кийин үчүнчүсү бар. Азыр бул жерде суроо бар экен. Суроону улап коелу дагы, анан кийин калганын улап кете беребиз. Ассаламу алейкум. Баламдын аты Ильяс. Кээ бирөөлөр бул ат туура эмес дейт. Маанисин айтып коесузбу дейт. Бул Ильяс деген алейкум салам туура эмес. Неге дегенде Ильяс деген бул пайгамбардын аты. Ошондуктан мындай тетиринче мындай аттар Ильяс, Ибрахим, Нух, Мухаммад деген аттар пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын атына окшош кылып ат коюу бул берекелүү адамдардын атынан ушундай балдардын атын атап коюу, ошол адамдардын берекеси жуксун деген жакшы бир ниетте балдардын атын атаса болот. Бизде бир сөз бар. Булар улуу кишилердин атын көтөрө албайт, бала көтөрө албай калат, бала ооруп калат деген сыяктуу бир көз караштар бар. Жок, андай эмес. Тетиринче ошондой улуу адамдардын, мисалы үчүн Ибрахим деппи, Исмаил деппи, Исхак деппи, же ошого окшогон балдарга пайгамбарлардын же болбосо берекелүү аалым уламалардын аттарын коюу, тетиринче алардын аттарынан бир береке, ошол жакшы адамдардын атынын бир берекеси жукса экен деген жакшы бир ниетте, аруу бир ниетте жукса, аруу бир ниетте баласына ошол пайгамбардын же жакшы адамдардын атын атаса, тетиринче бул жакшы амал болуп эсептелет. Эч кандай Ильяс деген аттын шариятка каршы келген жери жок. Тетиринче бул жакшы ат. Кудай буйруса, балага жакшы ат коюу бул ата эненин милдети. Кудай буйруса, балаңыз кийин чоңойгондо рахмат айтат. Ушу мага атымды Ильяс деп, анткени Ильяс деген ат бул сыймыктана турган ат. Ар кандай аттарды көтөрүп жүргөндөр деле бар. Эчтекеге арзыбаган, анын жанында бул Ильяс деген ат бул жерде калбай турган ат. Ассаламу алейкум. Орозо кармап жатып даар ичүүгө туура келсе кафарат кармап калабызбы дейт. Алейкум салам. Орозо кармап жатканда негизи даар ичкенге болбойт. Даар ичпеш керек. Эгерде таза оору күчөп кеткен болчу болсо, орозону кечке эле тутуп этегини аягына чыгарганга кудурети жетпей калса, ошондой бир деңгээлде боло турган болсо, анда эле жок, шарият деле уруксат берет анда ичсе. Анан жөн эле болор болбос нерсеге мен даар ичишим керек деп эле анан даар ичип ала турган болчу болсо, анда албетте кафарат кылыш керек болуп калат. Ошо ал абалга жараша, адамдын абалына, оорусу канчалык деңгээлде болот. Эгерде ошончолук эле деңгээлде оору болуп атса, анда 1-2 күн оозун ача туруш керек дагы, дарыланып, анан кийин кайра жашнакай эле орозону улап башташ керек. Кадыр түндө кандай намаз окуса болот? Жаттап даярдангым келип жатат дейт. Кадыр түндө ошол кадимки тарайх намазын окуйсуз, андан чыкары кыямул лайл баягы тахажжуд намаздарын окусаңыз болот, кадыр түндө зикир тартсаңыз болот, дуа кылсаңыз болот, нафил намаздарды окуйсуз. Ошол Кудайдан истигфар тилейсиз, салават айтасыз, истигфарды айтыңыз, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах, тахлил айтыңыз, астагфируллах деп истигфар айтыңыз, пайгамбарга салават айтыңыз, 1000-ди, 100-дү, ушуга окшогон. Андан чыкары тахажжуд намазын окуңуз, тиги тарайх намазын окуңуз, мына ошолор менен иншалла Кудайым Куран окуңуз. Орозо кармап мисвак менен тиш жууганда даамы келе берет го, эч нерсе болбойбу дейт. Жок, эч нерсе болбойт. Орозо учурда биздин мазхаб боюнча мисвак колдонсо, түшкө жери деле, түштөн кийин деле мисвак колдонсо ооз ачылбайт, макру да болбойт. Биздин мазхабта бул тиги мисвак колдонууга орозодо эч бир макру болбостон колдонууга уруксат берилет. Андан кийин биз бул жакта айттык азыр эле. Демек пайгамбарлар ушул нерсеге чакырган. Эң биринчи алар Алланы бир деп үйрөткөн. Андан кийин намаз окуп, орозо кармоого үйрөткөн. Үчүнчү, бүтүндөй пайгамбарлардын бардыгы адеп ахлакка чакырып келген. Адеп ахлак демекчи, шариятта негизги, исламда негизги 3 багыт бар. Биз айтып, аалымдарыбыз айтып келгендей, биринчиси адеп ахлак, биринчиси акыйда маселеси, Кудайга ишенүү маселеси, Кудайдын шериги жок, кыяматка ишенүү, ошо окшоо маселелер. Экинчиси адал арам маселеси, ибадат маселеси. Анан үчүнчүсү бул ахлак маселеси. Акыйдада биз айтып кеткендей, биз Орто Азиянын эли, анын ичинде биздин Кыргыздан ахли сүннөт вал жамаат мусулмандарынын катарына киребиз, же болбосо биздин элибизде белгилүү болгондой суннилер деп коет бизди. Биз суннилербиз. Суннилердин ичинен суннилер фик боюнча 4 мазхабка бөлүнөт. Ошонун ичинен биздин
биринчиси ошол мазхабтардын улуусу аксакалы катары имам азамдын мазхабындабыз фик боюнча. Акыйда боюнча биз Орта Азия акыйда боюнча негизи ахли сүннат вал жамаат же болсо суннилер экиге бөлүнөт. Матуриди жана Ашари акыйдасы деп. Биздин эл, биздин Орта Азиянын эли, анын ичинде биздин Кыргызстандын эли кылымдардан бери Матуридия акыйдасын тутунуп келген. Ошол Матуридия школасынын негизинде Алла Тааланы таанып, Кудайга болгон ишеним окутууларын таанып, ошол негизде ошонун Куранды жана хадисти чечмелөөсүнүн негизинде Кудайды таанып, пайгамбарды таанып, кыяматты тааныйбыз. Ошондуктан Матуридия баягы мектебине карайбыз дагы. Акыйда боюнча мазхабыбыз Матуриди деп айтабыз. Андан кийинкиси болсо, үчүнчүсү болсо адеп ахлак. Үчүнчү, демек шариатта ошо пайгамбарлар ушул нерсеге эметкен. Биринчиси акыйда, экинчиси бул шариат өкүмдөрү, үчүнчүсү адеп ахлак. Адеп ахлак боюнча атайын мектептер болгон, школалар болгон. Мына ошол адеп ахлак боюнча мисалы үчүн бул tasavvuf mekteптери деп айтылат. Tasavvuf мектептерине келсек, мисалы үчүн бизде Орта Азияда, анын ичинде биздин Кыргызстанда негизден илгертеден эле Ясавия тарикатын кармаган экен. Элибизде тарыхты карасак, тарыхчылардын айтканы боюнча, анан Кадирия тарикаты да болгон. Бирок негизинен басымдуу көпчүлүктүн эсеси бизде ошол Бахаудин Накшбанд азиреттердин калтырып кеткен, адеп ахлак боюнча калтырып кеткен өзүнүн таалим тарбиялык школасы бар. Мына ошол Накшбанди тарикатын биздин элибиз кылымдардан бери карманып келген. Ошондуктан бүтүндөй пайгамбарлар бул адамдарды биринчи Кудайды таанып, Кудайга гана сыйыныш керек экендигин айтса, экинчиден ошо Кудайга сыйынган ибадаттардын түрү, намаз, орозо, зекет сыяктуу, ажылык сыяктуу амалдарды айтып келсе, анан үчүнчүдө ошол адеп ахлак маселеси, өзүбүздөгү көрө албастыкты кантип кетиребиз, өзүбүздөгү эки жүздүүлүктү кантип кетиребиз, кантип арылабыз, кантип чынчыл мусулман боло алабыз, канткенде бөлөк-бөлөөлөрдүн акысына кыянаттык кылбай кое алабыз. Мына ошого окшогон тармакты окутуп, адамды ошондой руханий жактан бышырып, руханий жактан тазалап, бир чыныгы бир мындай үлпүлдөгөн бир таптаза суудай болгон туп-тунук бир мусулмандын үлгүсүн көрсөтө турган ушул 3 багыт экен. Ушул 3 нерсе адамда топтолгондо, ошол адам баягы ошол адамдын мусулмандык көркүнө чыгат экен да. Ошондуктан бүтүндөй пайгамбарлардын бардыгы бул адеп ахлак маселесине да кайрылып келген. Адеп ахлак маселесин бул илимдин тили менен tasavvuf илими деп айтат, же болсо tasavvuf, же болсо биздин тил менен айтканда тарикат жолу. Демек бул tasavvuf жолунда, тарикат жолунда мена сыдык бул жолдо эмнени үйрөтөт десе, чынчылдыкты үйрөтөт. Аманатка бек болуу, бирөөлөрдүн акысын жебөө. Анткени карасаңыздар, Куранда Ибрахим пайгамбардын окуясын айтат экен да. Ибрахим пайгамбардын окуясына келгенде, караңыздар, астагфиру билла ва Ибрахим аллази ваффа. Жана Ибрахим пайгамбарды айтып келип туруп, ваффа дейт. Уадасына бек болду. Алла менен болгон мамиледе, адамдар менен болгон мамиледе, эл менен болгон мамиледе бардыгында честный, чынчыл болгондугунан. Ошондуктан бул шарият ошол жагында карайт да. Шариатта өзүң намаз окуп Кудай деп кое эле, бирок бирөөнү алдай берсең, же бирөөнү сыздатып берсең, же бирөөнү сызга отургузуп кетсең, же бирөөгө зулумдук кылып койсоң, бул мусулманчылыкка жатпаган нерсе. Ошондуктан ислам эмне? Ислам бул адеп ахлак, ислам бул таалим тарбияда. Ошондуктан бул исламдын таалим тарбиялык жагытын, багытын ошол тарапка басым коюп үйрөткөн тарабы бул tasavvuf илими тарабы, же болбосо тарикат тарабы деп эсептелет. Исмаил алейхиссалам туурасында мындай деп атат: "Иннаху кана садикал ва'ди ва кана расулан набия." Исмаил алейхиссаламды Алла Таала сыпаттап атат да: "Иннаху кана садикал ва'д." Ал уадага бек болгон. "Ва кана расулан набия." Жана расул, наби болгон деп Исмаил алейхиссалам туурасында айтып атат. Кийин Иса пайгамбар туурасында келип аятта "Ва баррам би валидати", мен апама жакшылык кылган адам болоюн депчи. Демек ошо ата-энеге жакшылык кылуу, улуу кичүүгө жакшылык кылуу, убадада бек болуу, чынчыл болуу, ушуга окшогон тарапты үйрөткөн илим бул tasavvuf илими, шарияттын 3-чү бөлүгү болуп атат. Биринчи акыйда, исламда негизги 3 багыт үйрөтүлсө, биринчи акыйда, экинчиси адеп ахлак, экинчиси бул фик өкүмдөрү, адал арам, ибадат маселелери болсо, үчүнчүсү бул адеп ахлак маселелери болуп атат да. Руя анна расулана Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалам, хадисте келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак", мен көркөм кулк мүнөздү туу чокусуна жеткириш үчүн жөнөтүлгөм деди. Демек исламдын бир максаты бул адеп ахлак.
Демек адеп ахлаксыз, таалим тарбиясыз ислам болушу мүмкүн эмес. Демек биз азыр мусулманбыз, бирок өзүбүздүн текебирлигибизден арыла албай атабыз. Биз мусулманбыз, бирок өзүбүздүн орой мүнөзүбүздөн арыла албай атабыз. Биз мусулманбыз дейбиз, бирок өзүбүздүн чорт кыялдарыбыздан арыла албай атабыз. Өзүбүз мусулман дейбиз, бирок биз өзүбүздүн текебирлигибизден арыла албай атабыз. Мусулманбыз дейбиз, бирок өзүбүздө сараңдык бар, ичи тардык бар, көрө албастык бар. Бирөөнүн жакшылыгын көрө албай күйүп атасың, өрттөнүп кетип атасың. Демек бунун бардыгы мусулманга жарашпаган сыпат. Мусулман адам баласы бирөөнүн башына бир жакшылык келсе кубанып, өзүнүн башына бир жакшылык келгендей кубанып, бирөөнүн башына бир жаманчылык келсе, өзүнүн башына бир жамандык келгендей өкүнүп, ошонун үчүн ачынып, ошонун кайгысын тең бөлүшкөндө ошол адам чыныгы мусулмандын сыпатын кийиш керек эле. Бирок тилекке каршы ушуга окшогон сыпаттардан биз арыла албай атабыз. Мына ошол сыпаттардан арылууну үйрөткөн шарияттын негизги чоң бир багыты бул тасаввуф багыты болуп эсептелет, же болбосо адеп ахлак, же болбосо илмут таския, же илмут тасаввуф деп коет буну. Андан төртүнчүсү бар экен, азыр бул жерде суроо: орозо учурунда жубайлар кандай мамиледе болуш керек? Орозо учурунда жубайлар дегенде, орозо учурунда жубайлар орозодо деле, орозо эместе деле бирине бири дайыма сый, ызат менен, урмат менен, экөө тең бири-бирин сыйлап, урмат менен мамиле кылган жакшы болот. Ал эми эрди катындык алаканы айта турган болчу болсок, эрди катындык алакага келгенде шариятта орозонун учурунда оозду жапкандан баштап оозду ачканга чейин эч кандай аял эркектин ортосунда жакындык мамилеге тыюу салынган болбойт. Анан оозду ачкандан кийин кайра оозду жапканга чейин түнкүсүн шарияттын өкүмү экен, Алланын рахматы экен, ушундай болгон шарият уруксат берип койду. Ошондуктан оозду ачкандан кийин кайра оозду жапканга чейин эгерде аял эркектин өзүнүн алакасы боло турган болчу болсо, шариятта ал алакага уруксат болот. Ал эми оозду жапкандан кийин оозду кайра ачканга чейин өзүн аялынан дагы, өзүн башка жегенден ичкенден дагы оолак тутуш керек болот. Мен оозумду азан айтып бүткөндө жаптым болобу дейт. Эми ал азанга каралат. Негизи Бишкек боюнча белгиленгени ошол багымдаттын убактысы качан кирсе ошол убакытта айтылыш керек. Өзү негизи азанчы же болбосо имам ошол азандын убактысына мойнуна жооп берет. Ошондуктан өзгөчө бул орозо учурунда, анткени неге дегенде адамдар кээде ошо азыркы бир тууганыбыз суроо бергендей, ошол азанга карап түздөлүшү мүмкүн. Азан менен ооз ачып, эртең менен азан менен ооз жабышы мүмкүн. Ошондуктан көпчүлүк учурда бизде Кыргызстанда баягы ушул нерсе дагы эле бир тартипке, иретке түшө элек. Кээ бир айылдарга барып калсаң, ооз жабылгандан кийин жарым сааттан кийин мечитте азан айтылат. Бул өзү негизи сүннөткө дагы неме келет. Анткени неге дегенде ошол багымдаттын убактысы килер менен ошол секундта азан айтса, бул шариятка да ылайык болмок, элге да жакшы болмок. Эми сиздин сурооңуз азыркы мен азан айтып бүткөндө оозумду жаптым дегенде, ошол азан менен баягы бизде календарда берилген убакыт туш келсе, анда орозоңуз дуруш. Анткени азан айтып баштаганда ооз токтотуш керек эле. Ал эми эгерде сиз азан айтып бүткөндө, бирок азанды календардагы убакыттан кийин 15 мүнөттөн кийин айткан болчусуз, анда сиз 15 мүнөт жеп отура берген болуп каласыз дагы, жыйынтыкта бул күндүк орозоңуз ачылып калат. Бул күндүк эми кечке чыдап коюш керек болот дагы, бирок кийин орозо бүткөндөн кийин бир күн казасын тутуп беребиз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, эртең менен ооз жабарга келгенде мечиттеги азандар ар кандай болуп калышы мүмкүн. Негизинен Бишкекте учурунда эле айтылат. Ошондуктан баягы ооз жаба турган календар менен ошого календарга карап оозду жапканыңыздар максатка ылайыгыраак болот. Анткени кээ бир мечиттерде азанды 5 мүнөт же 10 мүнөт кечирээк айтып кала турган болчу болсо, сиздер алданып каласыздар да тамак жеп отура берсеңиздер, жыйынтыкта уже багымдаттын убактысы кирип кеткен болот. Сиздер дагы эле тамак жеп отурган болосуздар дагы, орозоңуздар күйүп кетет. Ошондуктан азыр телефондордо приложениялар бар, акырын көчүрүп алып эле ошондон карап неметиш керек. Анан молдолордун дагы угуп аткан молдокелерибизге дагы ошол нерсени эске алсак жакшы болот. Өзгөчө багымдаттын учуру намаз кирер менен ошол азанчылар учурунда азанын айтса жакшы болот. Ошондо элдин дагы ибадаты толук болот, жакшы болот. Ооз бекте клизма кылса орозо бузулат. Ооба, клизма кылса, ооз бек учурда клизма кылса ооз ачылып калат. Анткени неге дегенде ошол баягы
арка тарап аркылуу дагы ошол жана суу менен эметкенде жууганда ошол суулар мүмкүн өйдөгөстөй сарыгып отуруп ичээге түшүп кете турган болчу болсо, негизинен эле бул орозодо ошол ашказанга же ичээге сырттан бир нерсе кирип кетсе ооз ачылат. Жада калса суу турсун мык жутуп алса да ооз ачылып калат биздин мазхаб боюнча. Колуңда кичинекей браман ойноп отуруп буп өтүп жутуп алсаң, ошол темир, бул темир тамак эмес. Бирок ошол темир кирдиби ичиңе, болду ооз ачылат дейт. Мык кирип кетсе дагы. Анан клизма кылып атканда бул жерде дарылануу болуп атат, дары дармек менен ооз ачылып калат. Болбойт. Кадыр түндө айыз учуру болуп калса эмне кылуу керек? Кадыр түндө айыз учуру болуп калса намаз окубайсыз. Орозо кармабайсыз албетте. Бирок зикир тартып, тасбих тартып, баягы шарият китептерди окусаңыз болот. Мисалы кээ бир китептерди, кыргызча которулган китептерди окуп, ошол илим менен же болбосо бир аалымдарыбыз, дамылалар сүйлөсө ошолордун маселелерин эметип, зикир тартканга, айыз учурунда зикир тартканга тыюу салынбайт. Жөн эле субханалла, альхамдулилля, аллаху акбар, ла иляха иллаллах, астагфируллах, пайгамбарга салават айтыңыз. Ушу окшогон зикирге окшогон ибадаттар менен алектенсеңиз болот иншалла. Аялдар намаз окуп жатканда чачын өрүп окуш керекпи? Эми чачын өрүп окуйбу, чачын жазып окуйбу айырмасы жок. Негизинен чачы жабык болуш керек. Чач көрүнбөш керек. Эгерде чач көрүнүп кала турган болчу болсо, анда намаз дурус болбой калат. Ошондуктан чачты жаап, чачты жашынакай кылып түйүп, ошол жаап, анан чач бул аялдын чачы шариатта аврат болуп эсептелет. Ошондуктан аял чачын жабыш керек. Чачын жаап анан намаз окуйт. Аялдар намаз окуп жатканда чачын өрүп окуш керекпи? Ошол суроо экен. Демек, анын айырмасы жок, айттык. Негизгиси чачы жабык болуш керек. Буту да узун болуш керек аялдардын, баягы юбкасы узун болуш керек дагы, же болбосо бутунда сөз жок, носки болуш керек. Носки менен окуган жакшы болот. Анан кийин баягы юбкасы узун болуп, жанагы кызыл ашыкты жаап туруш керек да. Эгерде юбка кийгени менен юбкасы кыскараак юбка болуп, шыйрагы көрүнүп кала турган болчу болсо, мисалы үчүн шыйрагы көрүнүп калды, намаз окуп атат. Ал намаз бузулуп калыш коркунучу бар. Анткени шыйрак, аялдардын шыйрагы бул аврат болуп эсептелет дагы. Намаз бузулуп калыш коркунучу. Ошон үчүн узун юбка кийиш керек, же болбосо сыртынан юбкасы кыскараак болсо анда кененирээк шым кийиш керек. Иши кылып, шымынын узундугу ушул кызыл ашыктан ылдый түшүп туруш керек да. Анан бутунда носки болсо да жакшы болот. Жума намазы учурунда адамдар сыртта туруп окуп алышат, алдынан өтсө боло береби? Эми бул чоң мечиттердин маселеси бар. Жанагындай чоң мечиттерде же ошондой бир ээн талааларда адам мындай намаз окуп атканда, мындай турганда, ошо адамдын көзүнүн нуру кайсы жерге жетет, ошондон нары жагынан өтсө болот деп аалымдарыбыз уруксат берген. Демек, ошондой бирөө намаз окуп аткан болчу болсо, мечиттин сыртында туруп калды, эл көп. Сиз нарагырактан өтүп атасыз. Ал минтип турганда, анын көзүнө сиздин өтүп баратканыңыз элесиңиз түшпөйт. Ошондой деңгээлде алысырактан өтсөңүз, анда күнөө болуп эсептелбейт. Эгерде анын бери жагынан өтө турган болчу болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде намаз окуп аткан адамдын астынан өтүүнүн кандай экендигин, кандай күнөө экендигин билгенде, дейт. Эгерде 40 болсо дагы туруп калмак дейт. Бирөөлөр, аалымдар көпчүлүгү баягы 40 жыл болсо дагы туруп калмак дейт да. Ошондуктан демек намаз окуп аткан адамдын алдынан өтүү бул ислам адебине туура келбейт. Ошондуктан намаз окуп аткан адамдын алдынан өтүп баратса, эгерде эркек киши болсо, анда колу менен минтип кайтарат дейт. Колу менен бир ооз минтип кайтарат, же болбосо субханалла, аллаху акбар деп, тиги намаз окуп атам, алдыман өтпө деген ишара кылыш керек. Эгерде аял киши болсо, акырын колун минтип чаап коет, колун минтип чыгат дагы. Демек, аял киши үйүнүн сыртка чыгарганга болбойт, намазда билесиздер. Анан аял киши акырын колун минтип чапканда, баягы өтүп бараткан адам намаз окуп аткан турбайт, анан өтпөй калыш керек болот. Демек, намазды өзү ашыкча кыймыл аракет кылганга уруксат бербейт. Бирок, ошол намаз окуп аткан адамдын астынан өтүп кеткен күнөө экендигин эске алып, ошол жерде ошол адамды өткөрбөшчү мындай кылып тосушка шарият уруксат берет да. Ассаламу алейкум. Күйөөм SMS менен 3 талак деп жазып жиберсе түшөбү дейт. SMS менен талак жазса, кат менен, эгерде ошол күйөөңүздүн аты анык болсо, күйөөңүздөн келгендиги анык болсо, сизге жазылгандыгы анык болсо, ал кат аркылуу
СМС аркылуу талак түшүп калат. Ошондуктан бул талакты ойноп бербеш керек. Негизинен эле адам баласы талакты ойноп бербеш керек, ачууланса да бербеш керек. Анан дагы жөн эле бир эле нерсе болсо, бизде ушундай болуп калды, эң эле жеңил желпи талак болуп калды элибизде, жаштарыбызда. Башка нерседен биринчи эле эң эле бирдеке болсо эле ошо талакты көтөрүп чабабыз да. Андан башка нерсе калбай калгандай. Ошондуктан негизи ошончолук эле ажырашам деп, ошончолук эле семья болду, ушу жашабайм, семья курбайм деп ошончолук эле тажаган болчу болсо, бир талак берсе деле жетиштүү. Сразу бизде 3 талакты берет дагы, анан кийин 3 талакты берип алып, кийин кайра келип ээрчишип алып, анан көрүнгөн молдо экени барып кыйнап эптеп жолтоп кыла, биз эмне кылабыз деп өздөрү да кыйналат, молдолорду да кыйнайт да. Ошондуктан эгерде ким чындап ажырашпайм, ажырашам, жашабайм, жашаганга көзүм жетпей калды дей турган болчу болсо, бир талак берсе деле жетиштүү болот, бир талак менен эле ажырашып кетет. Бирок бир талак бергенин жакшы жери, кокус 2 айдан кийин же 6 айдан кийин экөө ойлонуп коей, экөөбүз бири-бирибизди жашай албайт экенбиз деп кайра ойлонуп калса, эч кандай проблемасы жок. Келет, жашынакай отурат, молдекелер никени кыят, молдекеге да жеңил болот, ошол урушуп талашып аткан жубайларга да жеңил болмок да. Ошондуктан жашоодо негизи мусулман адам баласы жашынакай ак нике менен нике окулуп семья кургандан кийин жашоодо ошол талак, ажырашам деген сөздү унутуп эле коюш керек да. Ажырашам, талак деген сөздү жашоодо мындай четке эле алып коюш керек. Анын эмне кереги бар? Ким үйлөнүп атканда мен эртең ажырашам деп үйлөнбөйт да. Ошондой болгондон кийин талак деген нерсени жашоодон чекеге эле алып койгон жакшы болот эле. Таравих намазын ороз айында сөзсүз окуш керекпи дейт. Таравих намазы бул орозодо гана окула турган намаз. Ороз айында Рамазан айы киргенден Рамазан айы бүткөнгө чөктү таравих намазын окуу керек. Таравих намазы бул парз эмес. Таравих намазы бул сүннөт намаз болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан, сахабалардан калган сүннөт болуп эсептелет дагы. Албетте бул таравихти шариатта сүннөт амалдарга амал кылынат, кылып келген кылымдар бою. Ошондуктан окуш керек. Эгерде Рамазандын ичи бою таравих намазын окубай кое турган болчу болсо, анда сүннөткө хилаф иш кылды болот. Бул жакшы иш эмес. Анан кокуста таравих намазын окуп атат, бирок бир айдын ичинде 1-2 жолу таравих намазы калып кете турган болсо, анын үчүн эчтеке болбойт. Аллергиям бар, мурунга дары тамызса болобу? Мурунга дары тамызса, шарият боюнча орозонун күнүндө мурунга дары тамызса, ооз ачылып калат. Ошондуктан аллергия күнүгө эле боло бербесе керек. Эгерде мисалы үчүн ошо 30 күндүк орозодо бир 2-3 күн аллергияңыз кармап калса, ошол 2-3 күн мурдуңузга тамызган болчу болсоңуз, башка бир жолун карап көрүш керек. Таза аргасыз болуп кала турган болсо, дары тамызган болчу болсоңуз, ошол күндүн кайра кийин казасын тутуп беришке мажбур болосуз. Кийин кайра ошо аллергияңыз басылгандан кийин канча күндүк ошо мурунга тамызган күндөр үчүн кайра тутуп бериш керек болот. Ооз жабарга 10 мүнөткө чыгып калса, тамак ичип алса болобу же ичпей калабыз дейт. Ооз жабарга 10 мүнөткө чыгыпты. Болду эчтеке. Мындай да, ооз жабарга келгенде эртең менен сиз турдуңуз. 5те ооз жабылат. Сиз 5тен эчтеке ичпейсиз. Анткени сиз уктап калдыңыз. Азыр сиз жакшы жардам сурап, сабыр кылып, ошентип чыдашка туура келет. Анткени убакыт өтүп кеткенден кийин кээ бирлер айтат да, суу иче калса болот экен, башка тамак ичпеш керек, суу ичип коюш керек деген сыяктуу кээ бир шарияттар бар. Буга окшогон шарият жок, мындай шарият жок да. Ошондуктан убакыт өтүп кетти, турсаңыз 10 мүнөт өтүп кетти, болду. Ошомойдон эле ниетиңизди бүгүнкү орозого ниет кылдым деп жашынакай дуа кылып коесуз дагы, болду. Ошону менен кечке чыдай бересиз. Эгерде бир уттам суу ичип койсоңуз, анда ошол күндүк орозоңуз күйүп кетет. Анан кийин демек биз айттык, бул жерде ошол 4 бүт пайгамбарлар ошол 4 нерсеге чакырып келген дедик. Биринчиси Алланы жалгыз деп акыйда илимине, акыйда ишенимине чакырган, Кудай болгон ишеним. Андан кийинкиси
ибадаттар маселеси, намаз, орозо, зекет, бүт пайгамбарыбыздын шариятында да, пайгамбарыбызга жерки келген шариаттарда да бул эмелер болгон. Андан кийин адиб ахлак маселеси же болбосо биз буну айттык, шариаттын тилинде тасауф илми, илмут тасауф, илмут тазкия деп коет, тазкия илми, илмул ахлак деп коет, ахлак илми деп коет. Бул илимдерди атайын ошол адамдын ички дүйнөсүн, дүйнөдө нечен деген, мисалы үчүн biz İmam Azam rahmetullahi aleyhin tanıyız. İmam Azam rahmetullahi aleyh bizdin fiqh boyunca yol başçımız. Demek adal aramga amal kılı boyunca biz İmam Azam'ın şkolasını erçiybiz, mektebini erçiybiz. Akida boyunca biz Maturidiya, İmam Abu Mansur Maturidi'nin mektebine erçiybiz. Al alım, mıktı alım bolğon, özünün doğruğunda, oşol özünün mektebin, şu Hanafi maskavan, İmam Azam'dın usulunun negizinde tüptögön, ötö күчтүү alım bolğondağı, oşol Kur'an'dı, hadisti, oşol karapayın bizge okşoğun elder düşünö turganday dengelde kıltırıp, oşol Kur'an'dağı akidaga tiyешeli bolğon, hadisteki akidaga tiyешeli bolğon maseleni barını toplop turup, özünçe irettep, tartipke keltirip turup tüzüp ketken. Şondan biz akida boyunca Maturidi akidasında isteybiz. Al эми adep ahlak boyunca talim tarbiya, özünün adam içki dünyasını tarbiyalap, jakşı bir келечекте bir jakşı bir oşo sahabalar жүргөн жолдо жүрөйүn, oşol awliyalar жүргөн жолдо жүрөйүn дегендей bir жолду үйрөткөн улуу устаттар болгон. Булар ошол баягы tasawuf жолундагы белгилүү болгон. Мисалы үчүн Абдул Кадир Жилани деген улуу зат өткөн. Misal üçün İmam Ahmad Rifai degen, Abul Hasan Şazili degen, bizde olsa Orta Asya'da bilesler Koca Ahmad Yesavi, Maulana Celaleddin Rumi degen, bular şu akida tarafında emas, bular fiqh tarafında emas, bular özgöçe şol adib ahlak şariatında şol adib ahlak tarafındağı talim tarbiya adamın içki dünyasını тазартуу tarafındağı bagытка zor bir salım koşup turup neçen degen muritlerdi, neçen degen oğliyalardı, neçen degen bir takva şakirtlerdi tarbiyalap jetkizgen adamlar. Mına ошолордун катарында биздин Орта Азиялык, биздин ошо Бухарада жашап өткөн имам Бахауддин Накшибанд Qaddasallahu sirruhul aziz, mına bul adamdağı bizdin Orta Aziya'nın ele, anın içinde bizdin Kırgızstandağı жалпы musulmanlar şol tasavvuf yolunda kılımdardan beri bizdin ata baba şol Nakşibandi tarikatın karmanıp kelgen da. Demek bul tarikat demekçi şol adib ahlak, özünün ruhani tarbiyasın içki dünya kör albastığı, kek saktoosu, içi tardığı, uşu okşoğun aram oylarının barın tarbiyalap, oşol nerselerdi çıkarıp, içki dünyasını taza karmap, oşol dengelge jetkire turganday bir dengelde үйрөткөн жол başçı bu Bahauddin Nakşiband болуп эсептелген bizde Orta Aziyada. Oşonu bizdin ata baba kılımlardan beri karmanıp kelgen. Anan төртүнчү маселе бул адал арам маселеси дейт. Адал арам маселесиндагы пайгамбарлар шариятта үйрөтүп келген. Kur'an'ды хатым кылыш үчүн Ихлас сүрөсүн 3 жолу окусак хатым кылды деген туурабы дейт. Эми мындайда реваяттар бар, хадистер бар. Кимде ким ошол Фатиха эмени Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуса, Kur'андын баарын окугандай, Kur'анды хатым кылгандай сооп болот дейт да. Kur'анды хатым кылган башка, ал 3 жолу окуса, ошо Kur'анды хатым кылгандай сооп деген бул башка. Эки башка нерсе да. Ошондуктан мен тиги эмени Ихлас 3 жолу окуп койдум, мен Kur'анды хатым кылдым, болду деп ошого таянып калыш бул туура эмес. Албетте ошонун сообу бар. Эгерде кимде ким Фатиханы Ихлас 3 жолу окуса, ошол Kur'анды хатым кылгандай сооп болот деген жери бар шариятыбызда, хадистерде келет. Бул деген сөз Kur'анды хатым кылган менен ошо 3 жолу окуган экөө тең деген эмес. Бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам жөн гана сообу ошончолук экендигин айткан. Багымдатка турбай калса пешимге кошуп окуп койсо болобу? Ооба, багымдатка турбай калса кааласаңыз пешимге чейин окусаңыз болот. Кааласаңыз пешимди окуп бүткөндөн кийин окусаңыз болот, пешимдин алдына салсаңыз болот, пешимдин аркасына салсаңыз болот, айырмасы жок. Бул жерде бизде сахибут тартип маселеси бар, тартип ээси. Эгерде кимде ким өмүрүндө намаз каза кылган эмес, ошо балакатка жеткен, азыр бизде кээ бир адамдар бар, баласын балакатка жеткен намаз окутуп үйрөтүп койгон, намаз кылган эмес. Мурунку улуу муунда болсо ушундай 40ка чыгып окуган, 50ге чыгып окуганда анын 20 жылдык, 30 жылдык намаз казасы бар. Андай казасы көптөр,
аларга тартип роль ойнобойт. Алар качан эстегенде каза намазда ошону окуп кутулса болот. Ал эми азыркы кезде кээ бир жаштар ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн 12 жаштан баштап намаз окуп баштады же балакатка жеткенден баштап намаз окуп баштады, намаз каза кылган эмес эч качан. Алар эгерде кокустан багымдат намазына каза болуп калса, анда аны бешим намазын окубаштан туруп окуш парыз болот. Анткени алар тартип ээси болуп эсептелет да. Ал эми көп жылдык казасы бар адамдарга, аларга Кудайым кабыл кылсын, качан эсине келсе, качан колу бошосо, ошол казасын тутуп берсе өтөт иншалла. Ассаламу алейкум. Таравих намазынын окуш тартибин айтып бере аласызбы? Аялдар үчүн рахмат дейт. Эми таравих намазы 20 рекет окулат. Таравих намазы 20 рекет окулат. Аялдар менен эркектердин намаздагы айырмаларын билесиздер да ансы деле. Болгону 20 рекет окулат да, кааласаңыз 2 рекеттен, кааласаңыз 4 рекеттен окуса болот таравих намазын. Ар бир 4 рекет окуп бүткөндөн кийин тарави тасбихи бар. Ошол тарави тасбихин айтасыз. Же болбосо жөн эле ихласты 3 жолу кайталап окуп койсоңуз болот. Же бир салаватты 3 жолу кайталап окуп туруп, кайра кийинки 4 рекетти окуй. Ошентип ар бир 4 рекетти окуп бүткөндөн кийин ортосунда тасбих айтасыз, же ихласты 3 кайталап окуйсуз, же болбосо салаватты 3 кайталап коесуз. Ошентип 20 рекет таравих намазы окулат. Биринчи куптанды окуйсуз, 4 рекет фарзды, анан кийин 2 рекет сүннөттү окуйсуз. Анан кийин 4 рекет таравих, 20 рекет таравихти окуп бүткөндөн кийин 4 рекеттен кылып, анан этегинде витр важип намазын окуп коесуз. Тахажжуд намазына өзү туруш керек, эч кандай будильник коюп болбойт деп уктум эле, ошол чынбы дейт. Жок. Бул тахажжуд намазына уктап туруш керек, анан кийин өзү туруш керек, будильник койсо болбойт дегендин баары бул андай нерсе жок. Тахажжудтун учуру келдиби? Сен уктап турсаң деле, али уктай элек болсоң деле, тахажжудтун учуру келдиби? Тахажжуд окудуңбу? Тахажжуд окуду эсепте болот. Анан бирөө ойготсо тахажжуд өтпөй калат, анан будильник менен турса тахажжуд өтпөй калат деген шарият жок. Андай жок. Фажр намазды кечигип калып, жарык кирип, бирок күн чыга электе окуса болобу? Же каза окулду дейби дейт. Жок. Фажр намазы, багымдат намазы, мындай да, багымдат намазы азыр мына бүгүн 4:50 мүнөт өткөндө оз жабабыз мисалы. 4:52-де жаптыкпы, 4:50-де жаптык мисалы. Күн болсо канчада чыкты? Мисалы үчүн күн 6:30-да чыкты дейли. 6:30-да күн чыкты дейли. Эгерде сиз 6-дан 15 мүнөт өткөндө, 6-дан 20 мүнөт өткөндө күн чыгаргалы 10 мүнөт бар окусаңыз, намазыңыз кабыл иншалла. Негизи өзү биздин мазхаб боюнча таңды бир аз аттырып, таң сүргөндөн кийин таңды бир аз аттырып, жарыгыраак кылып окуш мустахаб. Биздин фик китептерде айтылганы ошол 40 аят окуганчалык. 40 аятты кайра кайталап окуганча дейт. Ошондо 40 аятты бир 10 мүнөт окуса, кайталап окуганча дагы бир 10 мүнөт болсо 20 мүнөт. Демек, күн чыгарга 30 мүнөт калган аралыкта, 20-30 мүнөт калган аралыкта багымдатты окуса, эң бир сооптуу убактыларынан болуп эсептелет биздин мазхаб боюнча. Бирок күн чыгып кетпеш керек да. Күн чыгып кетсе, анда намазың каза болуп калат, кийин кайра окушуң керек болуп калат. Намаздын учуруна жетпей калдым да, ошондуктан күн жарык болуп кетсе эсепке өтпөйт. Күн жарык болгону эчтеке эмес дегеним да. Болгону баягы календарда күн чыгып кетти деген убакытка жетип калбаш керек. Мисалы үчүн 6:30-да күн чыгат десе, сиз 6:25-те окуп бүтсөңүз, кыжалат болбой эле койсоңуз болот. Иншалла мойнуңуздан парыздан кутулдуңуз. Бирок ошончолук деңгээлде өтө кечирип жиберүүнүн күн чыгарга чыга жаздап окуш, мунун кайсы бир деңгээлде макрухтугу бар, бирок мойнуңуздан намаз кутулган болуп эсептелесиз. Бирок күн жарып кетти. Сиз окуп бүткөндө намаз уже күн чыгып кеткен болсо, анда намаз өтпөй калат. Арабча окуганды билем, бирок Куран китебин тажвид менен окуш керекпи? Же аны билбесе окуй берсе болобу? Эми баягы ар бир илим, бул Куран илими, шарият илими, бул өтө бир терең илим. Бул илимдин өтөсүнө чыгыш кыйын. Ошондуктан арабчаны билеткенсиз жакшы экен. Тажвидти ошо арабчаны үйрөнгөн адам тажвидти бир айда эле үйрөнүп алса болот. Кыскача Куран дептеп түздүп окуганчалык. Ошондуктан арабча билсеңиз, Куранды окуп аракетиңизди кылып бериңиз, иншалла Алла кабыл кылсын. Анан тажвидке да аракет кылсаңыз, Кудай буйруса, кийин тажвид менен окуп каласыз. Бирок арабчаны билем, мен тажвидти билбейм, Куран окубашым керек экен деп Курандан калбаш керек. Арабчаны билмек турсун, жөн эле орустун тамгасы менен Куран жаттап алып эле окуп аткан бир туугандарыбыз бар. Алла Таала кабыл кылсын.
Анда эмесе урматтуу мусулман бир туугандар, мына бүгүнкү сабагыбызда ошол бүтүндөй пайгамбарлар алып келген маселелерди айттык. Бүтүндөй пайгамбарлар адамзатын 3 нерсеге баштап келген экен. Биринчиси Кудайды таануу, экинчиси Кудайдын адал арам шарияттарын үйрөткөн, үчүнчүсү адам өзүн тарбиялап, ички дүйнөсүн тарбиялап, канткенде ошол бир касиеттүү, жакшы бир ыйык бир Кудай бизден талап кылгандай, шарият бизден талап кылгандай, чыныгы пайгамбарлар бизден талап кылып бизге жол көрсөтүп кеткендей бир таза, тунук бир мусулман болууну үйрөтүү үчүн келген экен. Бүтүндөй пайгамбарлар, Мухаммед пайгамбарыбыз да, жалпы пайгамбарыбызга жерип келген пайгамбарлардын баардыгы ошол болгон. Шарият дагы бизден ошону талап кылат. Аллах Таала айым ушундай бир берекелүү Рамазан айында биздин ошол сырткы дүйнөбүз кандай кооз болсо дагы, ошол ички дүйнөбүздө ошондой бир Аллах Таалам кооздосун, кетирген күнөөбүздү кечирсин. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Орозо